Саламатсыздарбы достор, азыр мен сиздерге биз кантип регистрация кылабыз ошону көрсөтөм. Кантип сиз командаңыздын астына адам каттап берсеңиз болот. Сосиска методу менен кантип колдонобуз ошону көрсөтөм. Мынакей faberlic.com өзүңүздүн паролдоруңуз менен кирдиңиз личный кабинетке и андан кийин нол адамды басабыз. Кара болуп турат го. Андан кийин мынакей номер консультанта деп. Бул менин номер консультантым. Бул ушул жерден регистрация кылып кетсем, менин биринчи линияма адам регистрация болот. А если мына жерге биз сиздер мисалы үчүн бирөөнүн астына адам каттап берем десеңиздер, ошол каалаган адамдын регистрационный номерине жазасыздар. Мынакей мисалы үчүн мен азыр Айгерим деген кыздын артына каттаймын десем, мына жерден мынакей Эсеналиева Айгерим, мына жерге ошол номер консультантаны жазасыз и уже дальше, как обычно, фамилия, имя, отчество, дата рождения и дальше болуп кете берет. Регистрация кылып коебуз жөнөкөй эле. Ошол эми мен ойлойм, сосиска методу менен туура колдонуп, туура команда куруп иштейсиздер. Баарыңыздарга рахмат. Каналга подписаться этип, лайк басышты унутпайбыз.